Видеонун башында айта кетчү нерсе, эгерде жеке менен компьютерди үйрөнөм десеңиздер, анда мен WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Бул курстун баасы 1,5 сом. Мунун ичинде сиз көптөгөн нерселерди үйрөнүп алсаңыздар болот. Офис программаларынын баардыгын тең, башкача айтканда PowerPoint, Excel, Word, андан сырткары видео монтаждаганды үйрөнсөңүздөр болот, видео урокторду жасаганды, ошол эле видео урокторду YouTube'га жүктөгөндү, туура жүктөгөндү, сүрөттөрдү кантип жасаш керек, ошол тууралуу баардык нерселерди үйрөнүп алсаңыздар болот. Ал эми экинчи айында болсо бул практика. Практикада болсо бул жака сиздер акча төлөбөйсүздөр, наортунан мен сиздерге акча төлөп берем. Башкача айтканда 10 видео жасайсыңар. Ошол эле биринчи айдын негизинде үйрөнгөн нерселердин негизинде 10 видео жасайсыздар. 10 видеону мага сатасыздар. Ал 10 видеону мен 1000 сомго сатып алам. Эгерде кызык боло турган болсо, анда WhatsApp номерума кайрылсаңыздар болот. Менин WhatsApp номерум 0702 300 339. Же болбосо номерду ушул видеонун описаниясынан, же болбосо видеонун комментарийсинен тапсаңыздар болот. Так, бүгүнкү болсо буга чейин биз Word программасын толугу менен үйрөнүп чыктык. Эми PowerPoint программасын үйрөнмөкчүбүз. PowerPoint программасын болсо бул жактан поисктен тапсаңыздар болот. Булар боюнча көрсөтүп бергем. Же болбосо мейли поисктен тапканды көрсөтүп берейин. Power. Так, англисчеге котором. PowerPoint деп жазасыңар. Деп жазсаңыздар, мынакей ушундай бөлүм ачылат, ошого киресиздер. Так, киргенде эле ушундай бөлүм ачылат. Бул жактан закрытьты басам. Пустая презентация, то есть эч нерсеси жок презентация ачабыз. Эң алгач ушундай бөлүм ачылат. Дароо буларды алып эле салсаңыздар болот, себеби бул чектүү гана жазуулар жаза аласыздар. Бул жактан мынакей кыр жагына келе турган болсоңуздар, ушундай плюс чыгат, ошону басасыздар, то есть мышканын сол жагын. Баскандан кийин delete баскычын басып коесуздар. Delete. Бул удалить деген сөз. И бул жактан дагы ушуну четин басасыздар, delete баскычын басып коесуздар. Болду, булар алынды. Эгерде мурунку сабактарды көрө элек болсоңуздар, кичине оорураак болушу мүмкүн, ошондуктан баардыгын иретим менен көрүүнү сунуштайм. Так, андан сырткары бул жактан копировать кылабыз, могул жерге басабыз дагы, страницаларды көбөйтөбүз. Копировать бул Ctrl-C, ставить Ctrl-V. И калган учурда кайра Ctrl-C'ны басыштын кереги жок, Ctrl-V'ны басып кете беребиз. Десек, бир канча слайдтар түзүлөт. Так, эми биринчиге келебиз. Биринчиге эмнелерди койсок. Азыр мен жазганды көрсөтүп берейин. Мынакей биз азыр главная деген вкладкада турабыз, бөлүмдө. Бул жакта эмнелер бар? Создать слайд деп турат, кошумча слайд кошсоңуздар болот, макет деп турат. Мулардын деле эч нерсесинин деле кереги жок. Так, эң негизги бөлүмдөр бул жакта ставкада. Главная да болсо, бул текст менен иштеп, аны мунуларды кылсаңыздар болот. Так, надпись деп турат, ошону басабыз. И бул жака мынакей мындай чоюп басып турсаңыздар, мышканы кое бербестен, бул жака ушунчалык бөлүм ачылат. Ушул жерге текст жазсаңыздар болот. Мисалы, саламатсыңарбы? Так, меники англисче болуп калды. Кайра тилди отуруп алайын. Саламатсыңарбы? Урматтуу достор деп коелу. Так, буну жаздым. Буягына кичирейтип койсоңуздар болот. И буларды ортого алып келип койсоңуздар болот. Эми текстти баардыгы бойдон белгилеп алайын. Белгилеп туруп, размерин чоңойтуп койсом болот. Мисалы, 40 размер кылайын дагы. Эки четин чоюп койсоңуздар, мынакей бир строкага түшүп калат. И биягы кичине эмерээк болуп атат. Мынакей учтарына келесиздер. Учтарына келсеңиздер стрелка чыгат. Эгерде мындай плюс болуп турса, ары бери жылдырганга жардам берет. Түшүнүктүү, демек бул жылдырганга экен, чоңойтуп кичирейткенге. Ал эми бул болсо, үстүнө чыккан эме плюс му кырларга келсеңиздер, мынакей ары бери жылдырасыздар. Так, муну болсо, мынакей главная бөлүгү Word кандай боло турган болсо, ошонун баары бар. Мисалы, жирный кылсаңыздар болот.
ортого келтирсеңиздер болот. Болду. Калгандарын баары эле окшош сыяктуу. Так. Ставка бөлүмүндө андан сырткары эмнелерди койсоңуздар болот. Бул жактан караңыздар. Фигуры деген бөлүм бар. Фигурыдан болсо бул жактан каалагандай фигураларды алсаңыздар болот. Мисалы прямоугольник. Башкача айтканда тик бурчтук. Чийдим. Так. Эгерде ушуну баса турган болсом, кандай десем, тик бурчтуктун өзүн баса турган болсом, өзүнө тиешелүү бөлүм ачылып калды. Эгерде муну ала турган болсом, мынакей формат деген бөлүм турат, бассам. Ал эми бул жак бош жерди баса турган болсом, формат деген бөлүм жок. Демек, формат бул өзүнө тиешелүү гана бөлүм. Средство рисования деп турат. Так. Эми муну эмне кыла алабыз? Кандай кылып өзгөртсөк болот? Мунун өңүн өзгөртсөк болот. Ичиндеги бул жактан киребиз. Каалаган өңдөрдү тандап алсак болот. Мынакей. Кара, көк, башка цветтер да бар бул жагында. Мынакей ушуларды тандап алсаңыздар болот. Андан сырткары эң негизгиси бул контур фигуры деп турат. Ушул жерден мисалы талышына деп турат экен, сырткы гранинин, то есть сырткы кырларынын, линиянын талышынасы. Мейли 6 кылайын. Так, ушул жерден келип туруп, мисалы талышынасын өзгөрттүк. Так, өңүн да өзгөртсөк болот. Өңүн мисалы кара кылып койсок болот, сырткы беттин өңүн. Ал эми ичин болсо, мынакей бул жактан өзгөрттүк. Так, бул жерден дагы эмнелер бар? Талышына штрихи дейт. То есть четки беттин мындай да кылып койсоңуздар болот, мынакей. Кээ бир учурларда керек болушу мүмкүн. Мисалы мен мындай кылып коеюн. Андан сырткары ставка бөлүмүндө фигуралардан дагы линиялар бар. Линияны мынакей мындай кылып чийсеңиздер болот. Кайра ары которсоңуздар болот. Эгерде түптүз чием десеңиздер, анда shift'ин жардамы менен басып чийишиңиздер керек. Фигураны басабыз, мынакей. Эгерде мен shift басып туруп чийсем, мынакей түз чийилет. И мунун дагы жанагындай эле талышынасын чоңойтсок болот, мынакей. Бул жакка контур фигурага кирдик. И бул жактарда мынакей буларды тандап алдык. Өңүн да өзгөртүп койсоң болот. Контур фигураны басабыз, бияктан цветтин тандап коебуз. Болду, ушундай кылсаңыздар болот экен. Ставка бөлүмүндө керектүүлөрдү айтып келе жатам. Так. Булар кереги жок, диаграммалар деле көп колдонулбайт. Надпис, колонтитулы. Так. Word art деп атат. Башкача айтканда тексттин стилин жакшыртуу максатында мынакей. Эң главный тексттерди мисалы ушул Word art'тан кошуп жазсаңыздар болот. Бул жакка текст жазасыңар. Мисалы тик бурчтук деп жазып коеюн. Тик бурчтук деп жаздым, мынакей. Мунун стили уже башкачараак. Муну кайра белгилеп алып, выделять этебиз. Главныйга кирип, размерин чоңойтсоңуздар болот. Бул жактан цветти башка да кылып койсоңуздар болот. Так. Азыр мен өзүнө тиешелүү мынакей буга да бөлүм ачылды форматтан. И бул жактан башка бирдемкелерди кошсоңуздар болот. Мисалы эмнени кошсок. Бул жактан кайра башканы тандап койсоңуздар болот, мынакей. Бардын тең белгилеп алышым керек экен. Так. Бул жактан мынакей. Дагы башка стилде жазып койсоңуздар болот. Так, керектүүлөрдөн так, ставкадан дагы эмне бар? Word art түшүнүктүү, надпис болсо жазып алдык. Так. Уравнение. Уравнение эң керектүү нерсе. Мисалы тик бурчтуктун аянтынын формасы керек болуп калды дейли. Уравнениянын ылдый жагын баспайбыз, мынакей ылдый жагын бассак булар чыгып калат. Үстүн басабыз. Үстүн баса турган болсок, место для уравнения деп турат. Эч нерсе баспай туруп эле формуланы жазып баштасак болот. S барабар. Өчүрөйүн. Так. S барабар. А көйтүү баса бул жакта дароо жаза албайбыз, ошондуктан мынакей символдордун арасына мынакей көбөйтүүнү алып алсаңар болот. А көбөйтүлгөн Б. Же болбосо башка формула жазгым келип атат, ставкага кирем. Формулалар боюнча Word'тон деле үйрөткөм. Бул жактан да көрсөтүп берип жатам. Мисалы дагы деле формула болушу мүмкүн. Мисалы мен Пифагордун формуласын жазайын. Ал үчүн мен индексти алам. Бул жактан муну тандайм. С квадрат деп жазышым керек болуп атат. С квадрат барабар. Так. Индекс. Так. А квадрат. Анан четки кнопканы басып коем, себеби ылдыйга түшүш керек. Плюс b квадрат. Кайра индекс алам, b квадрат. Ошондуктан видео сабактарды катары менен көрүшүңүздөр керек.